Саламатсыңарбы, силер менен кайрадан мен Бегалыч Кетаев. Бүгүнкү темабыз жөнөкөй сандар. Жөнөкөй сандар бирге жана өзүнө эле бөлүнөт. Мисалы 7 десек, 7 канчага бөлүнөт? Бул 7ге бөлүнөт. Андан кийин 1ге. Башка сандарга бөлүнбөйт, ошондуктан бул жөнөкөй сан. Биринчи суроого өтсөк, PQ деген жөнөкөй сандар берилиптир. Андан кийин пинин квадраты минус 2 көбөйтүү q квадрат 1 болсо, анда q менен пини тапкыла дейт. Бул жерде бул бирди сол жака алып өтсөк, муну бул жака алып өтсөк, эмнеге барабар болот? 2q квадрат пи минус 1 кандай алып жазылсак болот? Пи минус 1 көбөйтүү пи плюс 1. Бул эмнеге барабар? 2 көбөйтүү q квадрат. Андан кийин бул q квадратты эки четин q квадратка бөлө турган болсок, кандай болот? Пи минус 1 көбөйтүү пи плюс 1 бөлүнгөн q квадрат кандай алып жазылсак болот? Пи минус 1 көбөйтүү пи плюс 1 бөлүнгөн q көбөйтүү q дей турган болсок, бул канчага барабар болуш керек экен? 2ге. Андан кийин бул жерден текшеребиз. Эгерде пи барабар 1 боло турган болсо, суроо туура болушу мүмкүнбү? Эгерде пи 2 боло турган болсо, пинин ордуна 2-ни жазсак, бул жерде кандай болот? 2-нин квадраты минус 2q квадрат барабар 1 болуш керек болуп калат. Экилер кашаң сыртына алып чыга турган болсок, 2 көбөйтүү кашаң ичинде 2 минус q квадрат болуп калат. Бул барабар 1 болуш керек. Бирок 1 2ге бөлүнбөгөн үчүн пи 2 боло албайт экен. Анда пи жөнөкөй сан 2 боло албайт экен, анда пи ар дайым так сан болот. Бул жерде пи так сан болгондугу үчүн бул жер ар дайым жуп болот. Анткени так сан минус так сан бул ар дайым жуп болот. 2 көбөйтүү 1 сан болот. Мисалы 2 көбөйтүү x десек, пи минус 1 барабар кандай алып жазып алсак болот? 2 көбөйтүү 1 x деген сан десек, анткени бул жуп болуш керек. Андан кийин пи плюс 1 дагы бул так сан, бул да так сан, экөөнүн суммасы жуп сан болуш керек. Муну дагы 2 көбөйтүү 1 y деген сан десек, алардын ордуна кое турган болсок, кандай болот? Пи минус 1 бул 2x көбөйтүү пи плюс 1'ин ордуна 2y коебуз. 2y бөлүнгөн q көбөйтүү q. Бул барабар болуш керек канчага? 2ге. Эгерде бул 2 менен бул 2-ни кыскарта турган болсок, анда x көбөйтүү y
көбөйтүлгөн 2 бөлөбүз q канчага барабар? 1-ге. Анда бул q'ларды оң жакка алып өтө турган болсок, x, y, 2 бул барабар q'нун q көбөйтүү q. Бул жерде 2 бар болгондугу үчүн бул q жөнөкөй сан, анда q 2-ге бөлүнүш керек. Q 2-ге бөлүнөт экен. Анда бул жөнөкөй сан болгондугу үчүн q канчага барабар болот? Бул ар дайым 2 болот. Башка эгер так сан боло турган болсо, анда уже 2-ге бөлүнбөй калат. Бул жерде q'ну таптык. Анда бул жер q'нун ордуна 2-ни кое турган болсок, π минус 1 көбөйтүү π плюс 1 бул барабар болуш керек канчага? 2 көбөйтүү q'нун ордуна 2-ни койсок, 2-нин квадраты бул жерге койдук. Бул канчага барабар? Бул 8-ге барабар. Анда π эмне болуп калат? π барабар 3. Q'ну таптык. 2 экен, π 3 экен. Мына ушул жооп болот. Кийинки суроого өтөбүз. n факториал плюс 1 n плюс 1-ге бөлүнөт экен. Анда n плюс 1 жөнөкөй сан экендигин далилдегиле дейт. Кандай алып далилдейбиз? Эгерде n плюс 1 жөнөкөй эмес деп алсак, анда бул кандай болуп калат? Бул анда 2 санга бөлүнөт эң азынан. Ушул 2 санды x көбөйтүү y деп жазып алсак, мисалы жөнөкөй болбогондугу үчүн, анда кандай болуп калат? Бул n плюс 1 болгондугу үчүн n x-тан дагы y-дан дагы чоң. Анткени x, y n плюс 1-ди бөлөт. Андай боло турган болсо, бул жердеги n факториал эмнеге барабар? Бул n көбөйтүү n минус 1 ушинтип көбөйтүп 1-ге чейин барат. Сандардын арасында x менен y дагы бар болот. Анткени бул жерде n-дан баштап 1-ге чейин барат, а x менен y n-ден кичинекей болгон үчүн сөзсүз мунун арасында x дагы y дагы бар болот. Ошондуктан бул жердеги n факториал плюс 1 десек, муну x-ка бөлө турган болсок, бул n плюс 1-ге бөлүнүш керек да. Башкача айтканда, x көбөйтүү y-ге бөлүнүш керек. Бирок бул жерде n факториалды эмне деди элек? Бул жерде x бар, ошондуктан буну кандай алып жазып алсак болот? X көбөйтүү бир сан плюс x көбөйтүү t деген сан десек, анда кандай болот? Бул жерде n факториалдын ордуна жазып алабыз. X көбөйтүү t плюс 1 дейбиз. Эгерде буну мод менен жаза турган болсок, кандай болот? n факториал плюс 1 бул 0 мод x көбөйтүү y-да. Бул ушуну билдирет. Андай боло турган болсо, бул x көбөйтүү t плюс 1 бул эмнеге барабар эле? n факториалдын ордуна жазып алдык.
анткени n факториал x көбөйтүү t анан плюс 1 дейт. Мод кылып ала турган болсок, мод x-ка бөлсөк кандай болот? X-ка бөлгөндө бул жерден калдык канча болот? 0. Ордуна 0 деп жазып алсак болот. Анткени x-н ордуна 0 көбөйтөбүз. 0ду t-ге көбөйтө турган болсок, калдык 0 берет. Ошондуктан 0 плюс 1 дейбиз. Бул эмнеге барабар? 1ге. Мод x экен. Анда бул сан эмне экен? Калдык 1 берет экен ар дайым x-ка бөлсөк. Башкача айтканда n факториал плюс 1 бул x-ка бөлүнбөйт экен. Ошол эле жолдо y үчүн да далилдейбиз. X-ка дагы y-ке да бөлүнбөсө, анда башында берилгенине туура келбей калат. n факториал плюс 1 n плюс 1ге бөлүнүш керек. Ошондуктан n плюс 1 ар дайым жөнөкөй сан болот. Мындай x көбөйтүү y деп жаза албайбыз. Кийинки суроого өтөбүз. N деген курама сан берилиптир. N курама сан болсо, анын ар дайым d деген бөлүүчүсү бар экен. Ал тамырасында n-ден кичинекей же барабар болот экен. Ошону далилдешибиз керек. Эгерде буну туура эмес деп ала турган болсок, n-дин баардык бөлүүчүлөрү, мисалы, n-дин баардык бөлүүчүлөрү бул тамырасында n-ден чоң деп ала турган болсок, буну туура эмес деп. Анда кандай болот? N барабар десек, бөлүүчүлөрүн жаза турган болсок, мисалы x көбөйтүү y десек, анда болот. Буну туура деп алсак, x дагы y дагы экөө тең чоң тамырасында n. Анда кандай болуп калат? Ар бирөөсүн жаза турган болсок, x бул чоң тамырасында n, y чоң тамырасында n. Экөөнүн эки жагын көбөйтө турган болсок, кандай болот? X көбөйтүү y бул чоң, x-н ордуна тамырасында n-ди жазабыз. Y-н ордуна тамырасында n жазабыз. Бул канчага барабар? Тамырасында n квадрат, тамыры менен квадрат кетсе, эмнеге барабар болот? Бул n-ге барабар. X көбөйтүү y чоң n-ден болуп калды. Бирок бул жерде бизге берилген n барабар x көбөйтүү y. Ошондуктан бул туура эмес дейбиз. N-дин ар дайым тамырасында n-ден кичинекей бөлүүчүсү болот. Кийинки суроого өтөбүз. N 2ден чоң деп берилиптир. Андайын эки сан берилиптир. 2-нин n-чы даражасы минус 1 жана 2-нин n-чы даражасы плюс 1. Бул экөө бир убакта жөнөкөй сан боло албайт дейт. Сөзсүз бирөөсү курама сан болот дейт ар дайым. N кандай болсо да. Муну кандай кылып далилдесек болот? Эгерде бул экөөнүн бирөөсү ар дайым 3кө бөлүнө турган болсо, анда бул кандай болуп калат? Бул n 2ден чоң болгондугу үчүн бул ар дайым канчадан чоң болот? 2n-1 бул ар дайым чоң. n ордуна 2-ни койсок, 2 минус 1 2, андан кийин 2n плюс 1 кечиресиздер, бул жери бул жок. Буну эле жазабыз. 2n плюс 1 бул ар дайым чоң болот. Канчадан? n ордуна 2-ни жазабыз. 2-нин квадраты плюс 1ден. Бул 5 болот. Андан кийин 2n минус 1 бул чоң болот. n ордуна 2-ни коебуз. Минус 1 бул барабар 3. Ошондо бул сан ар дайым 3төн чоң экен. Ошол үчүн 3, 5 деген параны карабасак деле болот. Бул эки паранчы.
Анда 2n минус 1 же 2-nin n даражасы плюс 1 экөөнүн бирөөсү ар дайым 3кө бөлүнөт экенин далилдеп койсок, анда суроо чыгат. Анткени 3кө бөлүнүп атса, бул курама сан болот. Анткени бул 3төн чоң. Аны кандай кылып далилдесек болот? 2n минус 1 мод 3 дей турган болсок, мод 3 десек, кандай болот? 2 бул 3кө бөлүнгөндө минус 1 деген калдык берет. Анткени минус 1ди сол жакка алып өтө турган болсок, кандай болот? 2 плюс 1 бул барабар 3. 3'тү 3кө бөлө турган болсок, калдык канча болот? 0 мод 3. Ошондуктан 2 мод 3тө минус 1 деген калдык берет. Анда бул 2'nin ордуна минус 1 деп жазып алсак, минус 1'дин n даражасы минус 1 болуп калат. Андан кийин бул 2n плюс 1ди жаза турган болсок, 2'nin n даражасы плюс 1. 2'nin ордуна минус 1 жазабыз. Минус 1 даражасы n плюс 1 мод 3. Анда бул жерде минус, бул жерде плюс болгондугу үчүн, эгерде n так сан боло турган болсо, анда бул минус 1 даражасы так сан болсо эмне чыгат? Бул жерден минус 1 эле болуп калат. Андан кийин плюс 1ди кошобуз. Бул жерде канча болот? 0 мод 3. Ошондо бул 3кө бөлүнөт экен, эгер даражасы так болсо. Эми даражасы жуп десек, эгерде n жуп боло турган болсо, анда минус 1'дин даражасы жуп болсо, эмне чыгат? Плюс 1 болуп калат. Плюс 1, андан кийин минус 1 жазабыз. 1 минус 1 бул канча? 0 мод 3. Далилдедик. Эгерде n так сан боло турган болсо, анда бул 3кө бөлүнөт экен. Эгерде жуп сан боло турган болсо, анда 2n минус 1 3кө бөлүнөт экен. Ошол үчүн ар дайым бирөөсү курама сан болот. Акыркы суроо: n натуралдык сан болсо, андан кийин n'дин бөлүүчүлөрүнүн саны качан так болот дейт. Мисалы 6 десек, бөлүүчүлөрү кайсы сандар? 1, 2, 3, 6. Бөлүүчүлөрүнүн саны кандай экен? Бул жерде 4. Бул жуп сан. Ушул жер качан так болот дейт. Кандай учурларда? Муну кандай кылып чыгарабыз? Бардык сандарды, мисалы n десек, бунун d деген бир бөлүүчүсү бар болсо, эгерде бул d n'ди бөлсө, анда n бөлүнгөн d дагы n'ди бөлөт. Мисалы n'ди бул жерде 6 деп ала турган болсок, бөлүүчүсү кандайдыр бир бөлүүчүсү болсо, 3 десек эгерде, анда n бөлү d канча болот? 6 бөлү 3 барабар 2. Бул дагы 6-ны бөлөт. Андай кылып чыгара турган болсок, анда болуп калат. Ар бир бөлүүчүнүн парасы болуп калат. Анда анткени, мисалы d n'ди бөлө турган болсо, анда n бөлүнгөн d дагы n'ди бөлөт экен. Эгерде баардык бөлүүчүлөрүн ошондой, мисалы бул жерде 1 менен 6 пара болот. Анткени 6 6га бөлүнөт. Андан кийин 6 бөлү 6 канча? Бул 1. 1ге 1 дагы бөлөт. Андан кийин 2 менен 3 пара болуп калат.
Анткени 6-ны 3-кө бөлсөк, бул барабар 2, 2 дагы 3 дагы 6-ны бөлөт. Ушундай параларга бөлө турган болсок, мындай паралар чыгат. Паралар болгон үчүн бул ар дайым жүп боло берет. Бир эле учурда так болот. Булардын саны качан? Эгерде бул эки сан бири-бирине барабар болсо, анда бул экөө бир эле сан деп саналып калат. Ошондуктан бөлүүчүлөрдүн саны так болуп калат. Бул кандай учурда экөө бири-бирине барабар болот? N бөлүү бир бөлүүчүсү десек, D. Бул экөө эгерде барабар боло турган болсо, эмне болуп калат? N бул барабар D-нын квадраты. Ошондуктан n бир сандын квадраты боло турган болсо, анда бөлүүчүлөрүнүн саны так болот экен. Бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Эгерде суроолоруңар болсо, түшүнбөгөн жерлериңер болсо, комментарийге жазсаңар болот. Же болбосо Telegram группага кирип, сурооңорду сурасаңар болот. Кийинки сабакта улантабыз.